Саламатсыздар достор, Полика биржалык мектебине куш келдиңиздер. Бүгүн биз алтынды карап көрөлү. Өткөндө 9-октябрда биз кылган ой жүгүртүүлөрүбүз эмне себептен иштеген жок, ошол кырдаалды байкап көрөлү достор. Негизи эле мен буга чейин ошол көргөзүп кеткен, бул жерде бир жакшы имбаланс же болбосо гэп бар эле, ошол гэп иштеген жок. Fibonacci курал колдонгондо импульс башталган жерден импульска чейин мынакей 1.618 деңгээлин негизи ошол жерде ордер блок бар болушу мүмкүн деген ой жүгүртүү айтып кеттим элем. Ал ой жүгүртүү болгон жок. Биздин графиктеги чамдар жогору көздөй жол алып кайра төмөн түшүп кеткен. Бирок азыр баштан баштайлы. Мисалы мынакей 1.618ден ошол жерде реакция болду. Бирок реакция болгондон кийин жогору көздөй өсүп кетти. Эми ордер блок боюнча достор, ордер блок бул жерде жок. Бар болсо анда ушул жерге отложенный ордер эч качан койбойбуз деп. Негизи эле маркет менен киргенибиз туура болот. Ошол кырдаалды карай турган болсок, сиз көрүп жатасыз, биз ушул жерден стоп менен чыгып кетмекпиз. Анткени айта кетейин, мисалы ушул жерден шорт позицияны карай турган болсок, мынакей ордер блоктун чөйрөсүн коймокпуз. Мынакей 18.79-дун жогору жагына стоп лоссту коймокпуз дагы, биздин максаттарыбызды коймокпуз. Эми биз эмнени көрүп турабыз? Ушул жерден стоп лосс менен чыгарып, кайра төмөндү түштүп, биздин ушул жердеги имбаланска кайра кагылып, жогору көздөй бир кыйла өсүп кетти достор. Негизи мен ойлойм, азыркы Израиль менен Палестинанын ортосунда болгон конфликт ошол себептерден болуп жатат деп ойлоп жатам. Эми негизи эле айта кете турчу нерсе, отложенный ордер эч качан койбош керек. Жерге келгенден кийин кырдаалды карап туруп, ошондо гана позицияга кирсе болот деп кеңеш берет элем. Эми орусча айтканда подтверждение же болбосо тастыктоону мен көргөн жокмун. Себебин айтып кетейин. Ошол жерден өзүмдүн тастыктоомду таба ала турган болсом, анда позицияга кирмек. Мисалы, мынакей биздин биринчи хай болду, андан кийин лой болгондон кийин хай, кайра лой. Ушундай тастыктоону мен көрө турган болсом, мынакей биринчи бул ушул хай ушул жерден төмөн болуп, андан кийин кайра лой, андан кийин хай болгондо, ошондо гана мен позицияга кирмекмин. Же болбосо биздин чекитибиз ушул жерде болмок. Ошол жерден позицияга шортту көздөй же болбосо төмөндү көздөй кирмекмин. Бирок тилекке каршы мен ушундай тастыктоону көргөн жокмун, ошондуктан позицияга кирген жокмун достор. Негизи эле сизге кеңеш берет элем, өзүңүздөн ой жүгүртүү же болбосо ошондой божомолду түзгөндөн кийин тастыктоону күтүшү керек. Анткени ошол тастыктоо болбосо анда ошол жерден позицияга киргенге болбойт деген белги болот. Эми азыркы болуп жаткан кырдаал эмне болуп жатат? Мисалы биз азыр 19.32-ге чейин келип жеттик. Ошол жерде биз карай турган болсок, мисалы фиксированный профиль объема, мынакей ошол импульстан кийин импульска чейин карап көрөлү. Күчтүү бир деңгээл бар экен, ошол жерге чейин келип жетиптир. Негизи эми азыр суроо болуп жатат. Бийик чекитибиз бар, бул 19.46 белгилей кетейин достор. 19.47 экен, андан кийин бул жерде дагы 9.53, ошол жердеги ликвидностьты алып кетеби же албайбы, ошону да күтүшүбүз керек. Мүмкүн бул жерде дагы кандай кыймыл аракет болушу мүмкүн. Мисалы бизде имбаланс бар жана ушул чөйрөдө. Айта кетейин достор, азыр бир 1 сааттык таймфрейм ичинде жүрөбүз. Күн азыр 4 сааттыкта карап көрөлү. Мынакей, эгерде ушундай чоң бир имбаланс бар болсо, анда кичи таймфреймге кирип, ошол жердеги имбалансты карап коюш керек. Мүмкүн бизде азыр кандай кыймыл аракет болушу мүмкүн? Бул жерден бияка чейин жетип, кайра жогору өсүп кетиши мүмкүн. Ошол деңгээлде бул 19.02 же болбосо 18.93, ошондуктан биз азыр күтүп карап турабыз. Негизи эле мен бүгүнкү кеңеш берет элем, ушул жуманы биз байкап туралы, 2-3 күн байкап карап турушубуз керек. Кандай кыймыл аракет кылат, мүмкүн ошол имбаланстан кайра жогору өсүп кетиши мүмкүн. Достор, айта кетейин, бул бир гана божомол. Ушул маалыматты сиз өзүңүздүн стратегияңызга же болбосо кошумча фактор катары кабыл аласыз. Бүгүн биз күтөбүз. Эртең күнү бизде жаңылыктар чыгышы керек. Бүгүнкү күндү карай турган болсок, Америка Кошмо Штаты боюнча жаңылык жок экен. Эртеңки күндөрдү карай турган болсок, мынакей объем промышленное производство, выступление бул пресс-конференция, объем товарно-материальных хим. Негизи эле мынакей объем розничных продаж ушуга сентябрь ушуну көңүл бурабыз, кандай кыймыл аракет кылат. Ошол жаңылыктын астында эртең 6:30 чыгат экен жана базовый индекс розничных продаж сентябрь дейт. Ушуга көңүл бурабыз. Биздин убакыт боюнча 17 октябрда
6:30 чыгат. Ушул жаңылыктарга эртең көңүл буруп коелу болот. Андай эмесе алтын боюнча ушундай маалымат ой жүгүртүңүз бар болсо жазып кетиңиз. Мага да кызык болуп жатат. Мүмкүн мен кандайдыр бир кошумча дагы же болбосо факторлорду, аргументтерди көрбөй калдым. Жана достор, эгерде ушул маалымат пайдасын алып келсе, анда лайктан басып коюңуздар жана биздин каналыбызга катталып коюңуздар. Ушул каналдан биз алтын боюнча, евро, USD боюнча жана да башка маалыматтар боюнча ушул каналда жарыялап турат. Андай эмесе сак саламатта туруңуздар. Эми көрүшкөнгө чейин.